Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал өзгөрүлбөсө жаңы окуу жылынын биринчи чейрегин аралыктан окутуу пландалууда. Буга байланыштуу Билим берүү жана Илим министрлиги эксперттик консультативдик кеңеш түзүп, ага тажрыйбалуу мугалимдер, эксперттер, билим берүү жаатындагы менеджерлер тартылды. Бул туурасында мектеп жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Айнура Кусейинова айтып, министрлик окуу жылына 2 багытта даярданып жатканын билдирди. Кырдаал туруктуу болуп жакшырса, Кудай буйрса, анда реалдуу түрдө окутуу жүрүшү мүмкүн. Эгерде бизге сан эпидемстанция балдарга жана мугалимдерге эч кандай ден соолугуна зыян болбойт деген бизге корутууну берсе, биз анда реалдуу түрдө окутууну жүргүзгөнгө даярбыз. Бүгүнкү күндө министрлик ошо 2 вариантта, 2 сценарийде иштеп жатат. Эгерде ситуация туруктуу болбосо, анда дистанционный форматта, эгерде кырдаал туруктуу болуп калса, анда реалдуу форматта окутуу жүргүзүлөт. Республика боюнча бир эле формат болушу балким болбойт. Эгерде тоолуу аймактарда, алыскы аймактарда кырдаал туруктуу болсо, анда окуучулар, өзгөчө башталгыч класстын окуучулары реалдуу сабактуу форматта окушу мүмкүн. Эгерде туруксуз болсо, анда дистанттык форматта окутулат. Окуу жылы башталганда эпидемиологиялык абалга жараша Билим берүү министрлиги окутуу программасы боюнча чечим кабыл алат. Мындан улам мугалимдер мультимедиалык технологиянын жардамы менен дистанттык форматтагы окутуу программасын даярдашууда. Ал эми эксперттик консультативдик кеңеш 5 топко бөлүнүп, билим берүү тармагында төмөндөгүдөй иш алып барат. Биринчи топ аралыктан окутуу мезгилинде ата-энелерге методикалык, психологиялык жардам көрсөтүү боюнча атайын нускаманы иштеп чыгуу боюнча. Экинчи топ башталгыч класстарды окутуунун алгоритмин түзүү боюнча. Үчүнчү топ мектеп мугалимдерине дистанттык окутуунун негиздери, аны туура уюштуруунун жолдору жөнүндө. Төртүнчү топ дистанттык окутуу электрондук каражаттарды, интернет ресурстарын туура колдонуу жаатында мектеп окуучулары үчүн нускама түзүү боюнча. Бешинчи топ виртуалдык же болбосо онлайн мектеп жөнүндө керектүү маалыматтарды камтыган колдонмолорду иштеп чыгуу боюнча иштеп жатат. 2019-2020 жылдын окуу жылындагы 4-чейрек онлайн форматында өтүп, мугалим менен окуучунун ортосунда бир топ кыйынчылыктар жаралган. Адистердин айтымында жаңы окуу жылында мындай көрүнүш улантылса, билим берүүнүн сапаты төмөндөп кетиши мүмкүн. Анткени дистанттык окутууда мүмкүнчүлүгү жоктур окууга тартылбай калат. Мындан улам эксперттик консультативдик кеңеш Сингапур, Түштүк Корея, Польша сыяктуу өлкөлөрдүн тажрыйбаларын колдонуп, дистанттык окутуу өзгөчө кайсы класстарга ылайыктуу экенин аныкташууда. Ошол онлайн түрүндө окутууну көрөлү деп атабыз да. Кайсы класстарга ылайыктуу болот, кайсы класстарга ылайыктуу болбойт. Мисалы үчүн башталгыч класстар боюнча колдон келишинче коопсуздук системасын, коопсуздуктун шарттарын тыкыр сактоо менен классикалык түрдө окутканга аракет кылайлы деп эме кылып атабыз. Себеби башталгыч класстардын өзүнүн жаш өзгөчөлүктөрү бар да. Башка класстардын ичинде ал жерде дагы мындай акырына чейин чыга элекпиз, бирок талкуу жүрүп атат да. Анан айтылган сөздөр мындай болуп атат да, колунан келип мындай мүмкүнчүлүгү жетишкен окуган окуучулар бар. Аларга мүмкүнчүлүктү чектебей окуй турган нерсесин бериш керек. Бирок ошол эле мезгилде мүмкүнчүлүгү чектелген, окубай калган балдарга аларга дагы көз жазында калтырбай шарт түзүп бериш керек деген ишеним менен кеп кеңештерди берип атабыз. 2020-2021 окуу жылынын биринчи чейрегин онлайн форматта окутуу пландалып жаткандыктан, маалымат технологиялары жана байланыш комитети аралыктан окутуунун универсалдык санариптик платформасын даярдап жатат. Ага мугалимдин өткөн сабактары, тапшырмалары жүктөлөт. Бул туурасында комитеттин жетекчиси Алтынбек Исмаилов билдирип, жаңы иштелип жаткан программада окуучу менен мугалимди байланыштырган LMS системасы да камтылганын кошумчалады. Бул программага телефондогу веб-браузер аркылуу кирсе болот. Биринчи чейрек онлайн түрүндө өтөт деп маалыматтарды алып жатабыз. Ошол онлайн түрүн мындай эффективдүү, ошол биздин ошол окуучуларга мындай толук кандуу билим берүү
маселелери мындай орчундуу турат. Өзүңөр билгендей, жана дистанттык түрдө, аралык түрдө окутуу жана биздин мектепке албетте мектепте өтө турган билим алууга мындай дал келиштирип, анан кийин ошол билим берүүнүн тармагын мындай жакшыртуу маселесинде иш-чаралар көрүп жатат. Анан эң биринчисин алып кетсек, азыркы учурда аралыктан окутуунун универсалдык санариптик платформасы азыр иштелип жатат. Биздин мамлекеттик мекеме тарабынан, госпредприятие тарабынан. Бул болсо инфосистема деген ишканабыз азыр активдүү түрдө иштеп жатат. Санариптештирүү жылында мындан тышкары жаңы технологияларды активдүү колдонуп, агартуу тармагындагы адистердин санарип көндүмдөрүн жогорулатууга багытталган иштер пландалып жатканын кошумчалады. Ал эми Бишкектеги номер 66 мектептин башталгыч классынын мугалими Гүлжамал Кайкиева өткөн окуу жылында аралыктан окутуу кыйынчылыктарды жаратканын айтат. Онлайн форматта окутуу өзгөчө башталгыч класстарга бир топ ыңгайсыз болгондуктан министрлик буга өзүнчө программа иштеп чыкса болмок дейт. Өзгөчө биринчи класстар үчүн кандай болот эми? Алар кантип окуйт? Алар үйүндө отуруп эле баягы ойноп аткан телефонду кайра колуна алып эле жазып оку дегенди кандай түшүнүп алып кетишет? Мен үчүн өтө кыйын. Жеткиликсиз болуп атат да, түшүнө албай жатам, ал нерсени туман катары көрүп атам да. Мен ушул жерде мындай бир сунуш айткым келип атат, бир өзүм ойлонуп отуруп кээ бир жеке менчик мектептер даярданып атканын угуп атам. Азыр өзүмдүн туугандарым окуйт, ошолордун угуп атам да, алар мындай кылып жатышыптыр. Мектеп өзү кандайдыр бир транспорт менен камсыздайт экен. Транспортто дагы санитариялык абалы каралат экен. Андан сырткары ошол окуткан мектеби дагы, жеке менчик мектеби дагы санитардык абалын көзөмөлгө алып турат экен. Эми бул жерден биздики мамлекеттик мектеп болгондуктан материалдык жактан жетишсиз болуп калышы мүмкүн. Бул учурда багы мектеп жамааты өзү кеңешке келип, Кыргызстан боюнча 2283 мектеп бар. Анда 1.331.478 окуучу билим алат. Ал эми 2020-2021 жылдын окуу жылына болжол менен 105.000 окуучу күтүлүүдө. Белгилей кетсек, коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстандагы бардык мектеп окуучулары аралыктан билим алышып, 2019-2020 жылдын окуу жылын дистанттык түрдө аяктаган. Акылай Маратова, Тилеке Шенкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.